Касса аркылуу гана соода кылуу тартибине өтүүгө эл арасында каршылык митингдери өтүп жатат. Анткени чек жазып бербей соода кылууга баары көнүп калган. Бирок андан казынага салыктар толук түшпөй калып жатат. Ошондуктан тартиптүү мамлекеттерде мындай митингдер эч качан болбойт. Анткени салык төлөөдөн качуу мамлекеттик кылмыш болуп эсептелинет. Эгемендиктин алгачкы жылдарында экономика толугу менен өлүп кала жаздаган. Ошондуктан бийлик салык төлөнбөй жатканына көз жумуп келген. Патенттик системадагы жок дегенде кандай болбосун бизнес пайда болсун деген ниет менен киргизилген. Жана азыр бийлик соода тармагында тартип киргизе баштаганда жапайы болуп кеткен бизнес элди каршылык митингдерине уюштурууда. Дагы бир себеп бийлик андай кассалык аппараттарды киргизүү иштерин жеткиликтүү жана толук түшүндүрбөй калганында. Аз болуп кеткен бизнес болсо ага албетте каршы. Бирок эң негизги себеп коррупция өтө өнүгүп кеткен бийлик арасында коррупция өтө өнүгүп кеткендиктен эл жана бизнес ага көп ишенбей калган.